Mikrofon. Бактылуу болоюн десем эле Ленин өлүп калат же үйдө шекер жок болуп калды дегендей эле сөз болуп атат да. Ушуга чейин болуп келген нерселерди эмне үчүн бүгүн болбойт? Баарыбыз эле ушундай иштеп келбедик беле? Комитеттерден өттү. Бул мыйзамдарды 3-4 айдан бери талкуулап, кээ бир мыйзамдар үчүн уктай элекпиз да биз керек болсо. Кандай добуш керек беришим керек деп. Элге барып, элден сурап келдик. Мынау мыйзамга кандай добушум беришим керек? Элге барып, элден сурап келдик. Мынау мыйзамга кандай добушум беришим керек? Өзүбүз сурадык. Эми депутаттык жогорку бийлик каргышка кала турган бир нерсе экен да булчу. Кээ бир жакшы нерсени өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн кабыл алат экенбиз, кээ бир нерсени кабыл албайт керек экенбиз. Эми өлкөнүн кызыкчылыгы турат да. Эй өкмөт жол бер, эй өкмөт мектеп сал, эй өкмөт акча бер, эй өкмөт ички каналдарды сал, эй өкмөт тышкы каналдарды сал. Акча кайдан табабыз? Мунун баарын билип көрүп эле келе атпайбызбы? Же дагы өткөрүшүбүз керекпи сезонду? Жылдар өтүп атат, убакыт өткөрүп атат. Элге кызмат кылабызбы же бири-бирибизге кичине букваны талашып отура беребизби? Буква эт болуп. Мурун болгон нерселерди, кээ бир нерселерге көз жумуп эле келе атпайбызбы? Урматтуу төрага, ишти улантсак, мына бул жерден ар бир депутат өзүнүн ою, өзүнүн уже чечими бар. Ошого берет. Же болот, же болбойт. Экинчи эле коркунуч бар да. Эл коркуп атканы. Биринчиден кыргыз жарандары кирип кетет. Экинчиден башка өлкөлөрдүн паспорту бар кыргыз тектүү жарандар кирет. Ушул коркунучтарды эле бейтарап кылса, бул экономикалык мыйзам иштейт деген ойдомун. Бул иштеш да керек. Азыркы кыйын убакта негизи өкмөттүн жынысы, анан ички сезимдери болбош керек да, өкмөт иштегендердин. Ал жалгыз гана элдин, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Эми биз депутаттарда кичине элдин баягы элдин берген тапшырмасы менен ички сезимдер болушу мүмкүн, бирок өкмөттө андай болбош керек да. Өкмөт элди кантип багуу жолун гана ойлонуш керек. Бул жол туура жол деп ойлойм. 5 миллиардка чейин, 1 миллиардтан 5 миллиардка чейин түшсө, бул мыйзамды мен колдойм. Бир гана нерсе, эл менен жолугушуп жүрөм, элдер суранып атат. Жанагы немелер кирбесин, кыргыздар, кыргыз тектүү жарандар кирбесин. Анан лицензия менен казинодон түшкөн доход дагы көбөйдүрөк. Лицензия 300 сом деген болбойт, өйдө көтөрүш керек. Истамбулда күндө кармайт закрытый казинолорду. Күндө новосту көрөм. Бул кылмыш да, бул преступление. Кылмышкерлер ачат экен, коопсуздук органдары аны кармап жазалайт экен. Кыргызстанда да ошондой болот. Бул кылмыштын улуту жок да. Кыргызстанда деле закрытый казинолорду ачылып, кармалып, Истамбулда да күндө кармалат, күндө ойногондорду. Башка өлкөлөрдө да кармалып атса керек. Бул кылмышты аны коопсуздук органдары чечет. Ошондуктан жанакы эл кооптонгон нерселерди алып койсоңуздар эле, кийин акча түшөт. Биз жана сурап атпайбыз, мектеп сал, жол сал, акча бер, ошонун баары ишке ашат деген ойдобуз. Башка жолдорду да алып келсеңиздер, биз колдоп бергенге аракет кылабыз. Рахмат. 6-ncı mikrofon. Урматтуу депутаттар, эми биз ошого келдик да, онлайн казино тура, балбакзарлык өчтүрө эле айтып атат, акча керек, мектептерди куруш керек, жолдорду куруш керек, бир топ социалдык проблемаларды, көйгөйлөрдү чечиш керек. Эми бирок онлайн казино бул биздин балдарга зыян келтирет да. Легализация коррупцияны болуп атат. Эми давайте ошон менен анда токтобой баңгизатты легализация кылайлы. Акча керек да эми. Көйгөйлөр көп. Башка кылмыш аракеттерди легализация кылайлы. Эмнеге биз анда токтоп атабыз? Акча керек да. Акча керек деп, кээрде биз өзүбүздүн моралдык таптакыр мораль жактан унутуп атабыз да. Биз акча эле акча, ошондон проблеманы көрүп атабыз да. Ошон үчүн биз маданият жактан, моралдык жактан өспөй жатабыз да. Рахмат. Рахмат. 2-nci mikrofon. Ооба, моралдык жактан, маданият жактан аябай өсүп кеттик бизчи.
Азыр мектептердеги балдарыңар казино ойноп отурат. Онлайн. Сайттарды сатып алып, бири-бирине 100 миң, 200 миң сомго сатып атат. Аны көрбөйбүз. Любой жерде азыр казино бар, закрытый. Аны көрбөйбүз. Башка өлкөлөрдө бар, аны көргүбүз келбейт. Бирдеме болсун эле, анда проституцияны да легализовать этели дегендер чыгып атат, айтып атат. Анда мындай кылалы, тигиндей кылалы. Анда аракты да жабалы. Чочко фермалар да жабалы. Светтик государстводан да кетели, Ирандын жолуна түшөлү анда. Шарият менен башкарган өлкөгө. Мынте берсек талаш тартыш улана берет туугандар. Эми негизи ар ким өзү добушун берет. Балким өтпөй калат, балким өтөт. Билбейбиз да биз азыр. Болгон нерсени айтып атабыз да. 5 мыйзамды оптомап кирдиңер деп атат. Өкүлдөрдүн чечими, анда 5-тен кайра отказ кайтарып ийбейт белек. Буяк добуш жогорку кеңеш да, добуш менен чечилиши керек бардыгы. 5-ні бирден киргизгенде деле ошондой болот деген ойдомун да, мен баарыңар үчүн жооп бербейин. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Ата бабанын мурасын ыйык тутуп, Кыргызстанда көптөгөн коомго жат көрүнүштөрдүн баарын жабыш керек анда. Бир гана ушул мыйзамга тиешелүү эмес, бардыгын жабыш керек. Аны кантип определять этебиз? Кайсынысы кандай? Эмне кылабыз? Муну талашып тартыш өтө көп окуя. Жогорку кеңеш чечим кабыл алдыбы? Токтоолорго, сөзгө жана талкууга деп биз баарыбыз чечим кабыл алдык да. Азыр уруксат берди, сүйлөшүбүз да. Сизден суранам. Биз сизди көбүнчө ээрчийбиз. Сиздин калыстыгыңызды, бирок сиз да мыйзам бузбасаңыз, пожалуйста. Сизден суранам да. Мыйзамда так жазылып турат. Жок дейсиз же ооба дейсиз. Берки мыйзам кабылдана элек. Эми бул мыйзамды кабыл ала койсок эле эртең күн чыгып кетеби дейт. Ошол күн чыгып кете тургандын бир кичинекей жамаатчысы болот да. Бизде деле өтө кыйын болуп атат. Бирок өлкөнү ким ойлойт? Өлкөнү ойлобойлубу кичине сезимдер менен, ички сезимдер менен анда депутаттык мандатты тапшырып эле кете берели анда. Ар кимибиз ар кайсы сезим менен добуш бере турган болсок. Рахмат, кечирип коюңуздар. Уважаемый Төрага, уважаемые депутаты. Уважаемый Акипресс, мы не отключали 5 компьютеров депутата. Никто не имеет права отключать компьютеры депутатов. Поэтому там неправильная информация идет. Ошон түзөтүп коесузбу, урматтуу Төрага, 5 депутаттын компьютерин отключать этип салыптыр деп жазып атышат. Андай кылган жокпуз да биз. Эч ким жогорку кеңеште эч бир депутаттын компьютерин отключать эткенге укугу жок. Эгер алар өзүнүн ордунда отурса. Комитеттерден өттү. Бул мыйзамдарды 3-4 айдан бери талкуулап, кээ бир мыйзамдар үчүн уктай элекпиз да биз керек болсо. Кандай добуш керек беришим керек деп. Элге барып, элден сурап келдик. Мынау мыйзамга кандай добушум беришим керек? Элге барып, элден сурап келдик. Мынау мыйзамга кандай добушум беришим керек?